Арбаңыздар урматтуу калайык журтум. Саламатсыздарбы бүгүнкү кеченин катышуучулары. Нарктуулук менен куралган, намыска бекем туралган, эл оозунан өткөрүп, кезегинде Манасты айкөл кылып чыгарган атпай ыр сүйгөн, ыр угуучу кыргыз журту бар болуңуздар. Бүгүнкү кечебизге кош келипсиздер. Түн ичи уктабастан жазып ушу, түйшөлүп ары бери басып ушу, жүрөктүн түпкүрүндө катып калган качанкы кеп ойлордун жазылышы. Бир күндү бир өмүргө айландырып, бир күн менен батырышы. Мына ошол атка битип коюп алып, бүгүн бир саамалыктын ачылышы. Балким жаш, бирок жанган асманыңар. Колдойм деп бизге кадам таштадыңар. Бүгүн мына кечени бүткүчөктү, балким сындап, а балким мактаарыңар. Кантсе да эл батасын алайын деп, бийиктеп, өсө берсин Айгерим аттуу акыныңар. Жаш акын Айгерим Кожобекованын Атамакат китебинин бет ачарына арналган 10 жыл талбай калем кармап колума аттаныпмын акындыктын жолуна аттуу чыгармачыл кечесин ачык деп жарыялайбыз. Эмесе колдорунда комузу, таңдайында добушу. Бүгүнкү күндүн негизин айтайын деп, Айгеримдин чыгармачылыгын, бүгүнкү иш-чаранын кантип башталып, кантип бүтөөрүн байкайын деп, астыңыздарда жаш төгмө акындар чайын деп турат. Анда эмесе Матыбаев Темирбек жана Отунчиев Шайлообек аттуу жаш төгмө акындарыбызды кол чабуулар менен кошо алабыз. Ой толгодум колго комуздуң, андан ойлорум чыксын олуттуң. Эл сүйгөн кыргыз эл журтуң, мына мааракеде жолуктум. Амандашып анда мен толкутайын добуштум. Ассалому алейкум, ак калпактуу кыргызым. 6 санаман баш эсен 12 мүчөң толуктум. Мына Айгеримде эженин мааракеси болууда. Дарт бербесин Кудайым, атакеңең эжеке кат жазган ушул колуңа. Баштайын андан ырымдың ой, эже байсалдык тилеп жолуңа. Мына канат берген кыялга, жазыпсың жакшы чыгарма. Ошол чыгарма жөнүндө мен баяндайым буларга. Сезимди балкыткан эже, ошо сыйкырың барбы сыяңда. Ой агайын өзүң билесиң, азыр көңдөйгөдөн көбөйдү. Көчөгө чыгып кечинде эл журтту жүргөн карактап, эл тонобой алакмак, окуса китеп барактап, ошолчуну жарашмак. Эмиң айтар ойдун негизин, жулунбастан пикетке, башуралы китепке. Эмиң Айгерим эжең айтарым, ачык болсун жолуңуз,
Aman esen bolunuz. Kuvanıp aytkan akkалым kut bolsun uşul toyuңuz. Demirbek geldi canıma, kırdayın ırdı dağıda. Teminse toptu buzuçu, Demirbek gelse tavına. Hakka longdu Demirbek aytı ötçü barına. Arva jurtum arvada men amandık surayım kalkıman. Kol çavular uğullayıp men kop donup duram jalpınan. Uşentip koldop tursan ağayın, kızılganımdın ayabayım kımbat tuğır kız halkıman. Hakının sıyla urmattaydan ilgerten kırgız halkыбыз, amandaşın ilgerten bulatadan kalgan saltыбыз. Uşul poeziya gecesine gelgen el, bugün yazılıp ketsin jarpыңыз. Emin aygerimde yeceme, ırjazın oşol jagынан, jeterbeken altığız, jeterbeken jalpığız. Oşonduktan kıraçı, aygerimde yecemdin, bu yıl çıkarmacılık joluna 10 yılga mına toldu dep, 10 yıldın yüzü boldu dep, turgan kezi belgilep, oşonduktan bir yerde kutlukta sözdün aytsın dep, akındarga söz berdi, ulu göçü kırgızdın, ulanıp turgan kes geldi, aygerimde yecemdin, poeziyalık geçinde, mına jalpı kırgız halkыбыз kuvanıp turgan kes geldi. Bolbosa 10 yıl murunda ecevi sönürdüm bosogosun attagan, bugünden akındar geldin aldına kırgız kasiyetingdi sattagan. Alras cana başından alparuçular aytkanday, mından ırçıları dağı var, ırçılardı sındagan sınçıları dağı var. Emin alacağı olsun alacağın, emin aytılsın sözdün kalganı. Bugün mınan ağayın kırgız sel gelip, Alatoğun içi termelip, ırıstu kalkım termelip, ırdı süygön el gelip, kuvanıp turgan gezinger, bolboson akındıktın jolunu şindip, ulanıp turgan gezinde, köp nerse kalıp sezimde, mınan atama kat deviriniz, algaçkı gitep attalıp, mınan önör jolun başlagan buldan ağayın elden batalıp, emi jaştarga gelse bir gezek, janşaylıcı til bezep, baldarga gelse bir gezek, bakıldaylı til bezep, bari ulusga çoğu yat, Kırgızstın madaniyatın bilbesek, oşonduktan bir yerde, ey Kırgızstın jolunu vantkan, ırıstın eldi kuvantkan, ırda dep dağı surantkan, akındar geldin aldına, jaşbaldar gelip ırdasa, jakşılap kol çağıp tosup algıla, antkeni mınan oylasın, ustatım elmir aytkanday, toygonga kılıp kanagat, torpokta canım bağalat, biz Kırgızga hizmat kılalı, kırgıyday kanat savalap, bolboson uşul aygerimde yeceviz. Hakikat aytsan eline, Alras kalem birisin murcusun, aygerimde yecemdin kalemi kurçugan sayın kurcusun. Uşunda elim gelip kuvattap, tursan eger aldı da, bul Ağayın elge baktı da, antkeni poeziya mınaki öz jolunu rast taptı da,
ушундай элдер келип турганда акындарды кубантат, ырыларым дагы жазсын деп баарыңарды сурантат. Анткени азыр мынан ойлосом, алдыга чыгып келе жатышкан акындар бар калкымда, аларды салайын эсиңерге жалпыңа. Болбосоң эки сап менен таң калкан Элмирбек менен Зайырбек, ошолордун ырларын окуп турган кезибиз, болбосо билимдин алып абыдан токуп турган кезибиз. Болбосо ыры-кыргыз калкымдын кайтып мына келди деп элимди туран кубантып азыр Рыскүл менен Бердибек. Болбосоң андан бери келгенде дагы бери жактан эжелерим дагы бар, агаларым дагы бар. Өнөрүңөр силердин өркүндөсүн дагы да, агайын калкым силерге акындар алты сабын арнасын. Ката кетсең иниңден көңүлүңөр калбасын. Анткени жаш жаңылсаң оңолот, жамандык анан жоголот. Кызыл этегер жагылса кыйла жүрүп оңолот. Кыргыз элим дайыма ырым сүйгөн элден биз, ырды сүйүп биз дагы эзелтен бери келгенбиз. Анткени Манасчы менен Төкмөлүк Кыргызда гана бар экен, акын менен Манасын баалап келген илгертен. Силерде кымбаттуу кыргызчан эсен. Болбосо ончаап турсаңар жаш акынга дарманда, отура берсеңер унчукпай анда бизген арманда. Мунан эми колду чабыштык ичинен окшош консуп калышты. Элибиз колдоп тургандан акындар чалдырбайт намысты. Ошондуктан туугандар, мына мен дагы калкым ойлосом, баарыңарды ылайым. Мына ушинтип колдоп тургулаңырчыны. Ал рас мендан айта бербей ар кепти, ушуну менен токтойун узап кеткен окшодум. Эми ушул жерге келген эл, мен жыйынтыктайын оюмду. Куттуктап турам бул жерде жалпы кыргыз тобуңду. Болбосоң ырым сүйүп калкыбыз, өрлөсүн дайым өрлөсүн, кылымды келген карытып кыргызым эч жамандык көрбөсүн. Өнөрдүңө сүйгөн улуң эл өрлөсүн анан өлбөсүн. Чоң рахмат, оют кылуу кыргыз калкынын мындай таланттуулары бар болсун, көп жашасын. Талантыңыздар ташкандай берсин, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Сиздерге чоң рахмат. Эмесе бүгүнкү күндүн өзгөчөлүгү мына Айгерим Кожобекова аттуу кызыбыздын Атама кат аттуу китебинин ачылышында биз сиздер менен ар түрлүү суроолорго жооп издейбиз. Жана ошол эле туура жооп болсо, сиздерге албетте биздин кызыктыруучу баалуу белектерибиз бар. Тагыраак айтканда, биз бүгүн оюн ойнойбуз. Барыңыздарга түшүнүктүү болсо, анда эмесе биз сурообузду жаңыртсак. Анда эмесе суроо мындай. Азыр биз Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада отурганыбызга байланыштуу ошол Алыкул Осмоновго тиешелүү суроо болот. Алыкул Осмоновдун эң биринчи чыгармасы канчанчы жылы жарык көргөн жана эмне деп аталат? Кимде ким билсе, кол көтөрүп жооп беребиз. Мындай жоопту айтмай жок. Кимде ким туура тапса, ага бизден баалуу белек. Урматтуу коноктор, кол көтөрүп жооп беребиз. Биз жаныңыздарга барууга дайынбыз албетте. Дагы бир жолу суроону кайталап койсок. Терең ойлонобуз, урматтуу. Алыкул Осмоновдун эң биринчи жарык көргөн чыгармасы аталышы да, жана ал канчанчы жылы жарык көргөн? Китебинин аталышы ошондо. Чыгармасынын аталышы, чыгармасынын. Бул жакта бир мырзабыз кол көтөрүп атат. Айтып көрүңүз. Кызыл жүк деген ыр сапаттуу бол деген газетага чыккан, бирок жылын эсте албайм. Жооп
туура болду, бирок толук кандуу болбой калды. Ошондуктан бул жакта биздин мырзабыз жоопту толук кандуу жана туура атады. Ошондуктан белекти бул мырзабызга берсек. Мындан кийин дагы ушундай суроолор берилип турмакчы, андыктан баарыңыздар даяр болуңуздар. Анда эмесе биздин бүгүнкү кечени куттуктап, Айгерим аттуу бикечибизди куттуктап келген биздин Мунарбек аттуу агабызга кезекти берсек, өзүнүн аспабы менен бизге жагымдуу ырнактар бермекчи. Апакем аттуу чыгармасы колча куштап турабыз. Саламатсыздарбы, кутмандуу куш пакетчиңиздер менен жалпы коноктор. Сиздер үчүн сөзү Айгерим Кожобекова, обонун Нургазы Абдуллаев деген досума таандык болгон Апакем аттуу чыгарманы гитаранын коштоосунда ырдап берген аракет кылайын. Нургазы досум Москва шаарында жүргөндүктөн келе албай калды. Анын атынан кечирим сурайм. Анда эмесе ошолорду сиздерге ырдап берейин. Yaşonu üretip kalan jasonu apa kesensin kiregi köterdin bardıksın onu al beştep жылуу erimi erkelep sağa getirdi menetim apaktasan Tartılıp sağa oylorum apa Ötköndü este oylorum apa Sağındım seni asılım apa Cetelep baskan koldorum apa Tartılıp sağa oylorum apa Ötköndü este oylorum apa Kuşlar duvar Apa kesensin kubadı Apa kesensin kubadı Tartılıp sağa oylorum apa Ötköndü este oylorum apa Sağındım seni asılım apa Cetelep baskan koldorum apa Tartılıp sağa oylorum apa Ötköndü este oylorum apa Sağındım seni asılım apa Balalık kezdin yoldorum apa Çok rahmet. Айткым келет. Заман башка деп айтышкан жаштарга айткым келет бир ооз сөз жакшына. Башка болбойт заманаңа речуак, бизге карап өзгөрүлөт замана.
араан гана бутка турган өлкөнү тарс эттире башкача өткөнү. Кудайга да жага бербейт бул кылык, буттан чалып сындырганым өзгөнү. Государство төлөйт деп айтканы бир келесоо кыз экени байкалды. Мындай жанда боло бербейт чынында, акыл жана намыс менен ар дагы. Тирүү жүрүп өлүк болуп саналган, жүрдү экен ушул сымал канча адам. Семичкеге акча берер ордуна, болмок экен акыл берсе жараткан. Биздин колдо келечеги өлкөнүн, биз чечебиз мамлекеттин көйгөйүн. Государство төлөйт деп отурсаң, эрте келет ачка калып өлмөйүң. Суық сөзден қорғылып, киімімден қиышық жерін түз оңдып, апакебай, ошол кезді сағындым, естегенде көздөрүмө жаш толот. Сыр коолосом, кошо ооруп мен менен, дарыгерим ошол кезде сен элең. Эстеп турам сөздөрүңдү ошондо, сен ооруба, орунду бер бүт деген. Чачтан сылап, кучагында уктаткан, оор пейил мен өзүмө чыдаган. Жаным апа, жылуу күлкүң сагындым, мага таза аруу сүйүү арнаган. Жетегинде колдорунан чыгарбай, айтканымды алып берчи кайтарбай. Бала чакты сагындым го апаке, артта калды күндөрүбүз, кандай. Баркын билдим алыстыктан, жаныңдан. Булбул болдум, тор капаска камалган. Кайра апоо, баргым келет сиз менен, эски күнгө болбогондой кас душман. Эмесе кезекте кайрадан обонду урга берсек, биздин таланттуу мырзабыз Коңур үндүү Бактинур аттуу жигитибизди сахнага чакырабыз. Өзүнүн Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы биздин поэзия сүйүүчүлөрү, Айгерим карындашыбызга чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дал ошол Айгерим карындашыбыз жазган Кечир мени деген, мен ага обон жазгам, ошол ырыбызды тартыла берип коелу. Кабыл алыңыздар. Кечиримди болуңуздар. Карабагай көтөрүп жакшы болдук бериңиздер. Kechir meni, eğer bolsa ayıbım, mahabbattın çolgurundan yanıldım. Beni suyum çalgı sana arnavan, soğanamın asıl geçim ayrıldım. Geçirci altınım, başka bir kadın, ayrılık gelsin, kurtarım cadedim, suyumun altınım, suyumun altınım. Geçir beni ardından armağanım,
Kekirci altınım, başka bir vakıtım, ayrılık gelsin, gözümün yardım, suyumun altınım, suyumun altınım. Kekirci altınım, başka bir vakıtım, ayrılık gelsin, gözümün yardım, suyumun altınım, suyumun altınım, suyumun altınım, kekirci altınım. Рахмат барыңыздарга. Эми биз сөздү тааныштырып өтөлү. Биз атайын Ордолоо шаарынан келдик. Айгерим үчүн атайын Оштон келгенге жараша дагы бир чыгарма аткарып өтөлү. Көпчүлүгү бул жерде апалар, аял заты, көпчүлүгү студент кыздар, балдар экен. Апабызды сагынсак керек баарыбыз, Мелис Маматжановго таандык, Обон өзүнө таандык, Апа кемдин алмасы деген иримдерди берейин. Кабыл алыңыздар. Ayıklar üçün, şen apalar üçün canısın. Amansındı aylanayım keçinem, ağlasıdım koymadım bu işine. Çibereyin degende veriminiz kerek benim içime. Sağınıştan götürüp kanmasam, soda yurttan yutkum geldi çarmasın. Ama kendin değgen üçün koldoru ayrılımdın çubay çedim ayalmasın. Üy bölüktüm kıyışık baylap çoluğum, günde esnep çatsa gerek çoruğum. Güydülümün tatlılardım içine, nanınızdım namın tapay orudum. Saldanınız kendi çarım buluttum. Sesimine çaçılganday tonuksun. Ömrümde uzar çılday sezildim. Örük kağım taza balı kurudu.
yılgındım Çubay çelimay almasın Çok rahmat, talantınız taşkınday versin. Бүгүнкү кечени куттуктап келген Махмуд Кашкари Барскани атындагы чыгыш университеттерин студенттери бий жарыш бии менен тосуп алабыз. Чоң рахмат. Эмесе кезекте кайрадан көркөм окууга берсек, Махмуд Кашкари Барскани атындагы Чыгыш университетинин журналистика факультетинин 3-курсунун студенти Асанкулова Жаркынай бийкечебизде өзүнүн көркөм окуусу менен тосуп алсак.
Айгеримге чыгармачылык ийгиликтерди жашоодо бакыт каалайм. Калемиң талбасын эч убакта. Бүгүн Айгерим Кожобекованын калемине таандык. Бакыт издейм Аллахтан. Уйку менен билбейм кандай таң аткан. Тобо кылбай көркүрөгөн күн баткан. Кылганга да күнөөлөрүм туюлуп, бактылуулук сурадым мен Аллахтан. Жардам сезип жаратканым тараптан, арам жолдон ыраак басып баратам. Баш урганда тизе бүгүп саждага, бакыт мага төгүлгөндөй Аллахтан. Күлүп качып баш оту жок азаптан, шүгүрчүлүк анык бакыт карасаң, өз нәпсимди тыя билип жоңгана байлык болмат менде экен санасам. Каталарга балкып арсыз бараткан, жүрөгүмө ыйман сунчу жараткан, бирөөгө зар кыла көрбө чоктуруп, пенде кылба өзгө колун караткан. Эчен укмуш аалам сырын жашырган, кучагына бүт пендесин батырган. Кандай амал табаар элем Аллахым, кечиримдүү эмес болсун капыстан. Кечиргениң эссиз колуң адашкан, кеч болсо да жаңы жашоо баштаган. Бейиштөрдөн максат кылдым үйүмдү, өз бактымды издеп жалгыз Аллахтан. Бейиштөрдөн максат кылдым үйүмдү, өз тагдымды издеп жалгыз Аллахтан. Шүгүр кылып бул ааламдын баарына, жашап жаткан менин тирүү жаныма. Колум сунуп, ниет кылдым суранып, тынч болсун деп ушул биздин замана. Ниет кылдым, сурандым дагы ден соолук, жүрсөк деймин аман эсен күн көрүп. Жаратканым ыйман берсин жалпыга, боору керлөө болсок экен бир болуп. Алаканым жайып алып акыры, мен элимдин болсун дедим сабырын. Эч убакта жамандыкка жолукпай, эч кимиси жоготпосун жакынын. Жалындым да, жалбардым ак дилимен, максатыма жетсем дедим ичимен. Каз кылдырбай адамзатты өзүнө, ынтымактуу болсун дедим келишкен. Ниет кылып жашайлычы жалпыбыз, гүлдөй берсин энчиленген бактыбыз. Жалган дүйнө өмүр сүрүп жатса да, биз өзүбүз чындык күндө жашайбыз. Жалган дүйнө өмүр сүрүп жатса да, биз өзүбүз калыс күндө жашайбыз. Урматтуу катышуучулар, меймандар, биз кезекти кайрадан башында баштап кеткен оюнга бермекчибиз. Кайрадан биздин суроону жаңыртмакчыбыз. Баарыңыздар кулак төшөп угуп туруңуздар. Баарыңызга белгилүү болгон быйыл Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы. Мына дал ушул алып жазуучубуз, зор жазуучубуз өзүнүн өмүр чыгармачылыгында жалгыз гана бир ыр жазган. Ошол ырдын аты Жамиля. Жок, кол көтөрүп, бул жакта бир мырза биринчи кол көтөрдү, байкашынча келиң. Ысык көлдү сагынуу деген ыр жазган. Бир куплетін айтып бере аласыз ба? Ырдап бер доске. Анда mesela баарыбызды бизди жеңүүчү болуп кабылдыңыз. Сизге чоң рахмат. Келиңиз, белеңиңизди алып кетсеңиз болот. Чоң рахмат. Анда mesela кезекти кайрадан обонду ырга берсек, сөзү Айгерим Кожобековныкы. Ал эми обону болсо Мамат Бекмуратовдун таандык болгон mesela өзүнүн чыгармасын аткарып бермекчи. Келиңиз, урматтуу мырза. Аккуу аттуу чыгармасы. Саламатсыздарбы.
айдың көлгөн күндө карамын ажарыңды менин карагым армап ушул таза сүйүмдү айлы күндө сага барамын аттым менин сезим барасың алдың өзүң элип кайдасың аттым менин салдың жолума ашып өттүм тузап капасың караганым жүрөк жаралар кара көзүм мөлдүр караган көрүнүп кой келсең жаныма өкүрөктүн дардын абалап аттым менин сезим барасың алдың өзүң элип кайдасың аттым менин салдың жолума ашып өттүм тузап капасың сезим барасың алдың өзүң элип кайдасың аттым менин салдың жолума ашып өттүм тузап капасың аттым менин сезим барасың алдың өзүң элип кайдасың аттым менин салдың жолума ашып өттүм тузап капасың Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү поэзия кеченин коноктору. Айгеримге келечекте чоң-чоң ийгиликтерди каалайм. Бул китептин биринчиси болчу, мындай китептердин көбүн чыгарсын. Айгеримдин «Мен ыйладым» деген ырын аткарып бермекчимин. Мен ыйладым сагынычка багынып, бул жашоонун азабына малынып, тагдырымдын туткунуна каралай, жараткандан бактымды сурадым. Мен ыйладым көз жашымда кызып, муздак түндө жылдыздарды жамынып, жүрөгүмө армандарым толсо да, чыгарбастан сезимимди жашырып. Мен ыйладым тагдырыма таарынып, калган сымал тоор капаска камалып, ажал оору байлаган сыппутумдан жүрөгүмдү кайгы муңга мас кылып. Мен ыйладым бакытка жол таба албай, татаал жолдо адашкан жаш баладай, бул өмүрдүн тузагында калсам да, баш ийбестен жүрө берем тажабай. Ыйлай берем каректи жаш толтура, сыздап келем көздүн жашы жогунда, кыйын алганда кайгыларга чөмүлүп, айланган сыйым кара жердин огуна. Ооруп калсам сурап келер жан кайда, чарчаганда көмөктөшөр дос кайда. Алсыздыктан чала басып жыгылсам, колун созуп жөлөк болор күч кайда.
Үшүп калсам чыга калар күн кайда? Майнап чыккан адал эмгек иш кайда? Адаштырбай адал менен арамды, ылгап турчу адам кылар эс кайда? Кайда калды кереметтүү сапарлар? Мен эле эмес, пенделердин баары зар. Ушул туура пайдасы жок дегени, кечиксе эгер керек болчу бакыт бар. Кемсиң десем, кемигенден кемирдиң. Оордуң кетип, салмагың жок желидің. Бакытым деп араң тапкан эшикти бекем жабып, кулпуң менен бекидиң. Бирди тапсам, кийинкиден аксатып, ара жолго айла амалсыз таштадың. Жаңы баскан наристедей чалынып, жолдоруңдан чуркап кете албадым. 40-ына чыдым, 41-нчи калды деп. Эптеп келем араң жандай жер тепсем. Сен жардыны толуктоого тырышып, күтө берем жакшы күндү меңдектеп. Бул деме эс жадатын таштагын. Аз да болсо пенделерди аягын. Дүйнө десек, дүйнөлүгүн көрсөтпөй, сен да бизге мээрим төгүп карагын. Дүйнө десек, дүйнөлүгүн көрсөтпөй, сен да бизге мээрим төгүп карагын. Анда эмесе тал чыбыкта ийилген бийчи кыздарыбызды кайрадан сахнага чакырып алууга уруксат этиңиздер. Кыялдануу аттуу бий менен. Чоң рахмат. Анда эмесе кезекти биз кайрадан суроолорго бермекчибиз. Бардыңыздар, даярсыздар, Эмесе биз дүйнөлүк масштабка өтсөк, белгилүү Нобель сыйлыгын 5 тармакка берет. Баарыбызга белгилүү. Ошол тармактарды ким санап берет? Нобель сыйлыгы 5 тармак боюнча берилет. Ошол 5 тармакты ким санап бере алат? Бул жакта биздин агабыз кол көтөрүп атат, анда эмесе барып көрөлү. Физика илимдери боюнча, медицина, тынчтык боюнча
Кино. Şey oldu. Кино. Adabiyat. Подсказка. Ekonomika. Химия. Адабият бар. Adabiyat var mı? Var adabiyat. 5 oldu. Matematikten başkasına. Чоң рахмат. Анда эмесе биздин агабызга кайрадан биздин сыйлуу белегибизди тапшырмакчыбыз. Эмесе биз кайрадан адабият жаатына кайтып келсек, ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга. Бул саптар кимге таандык? Жок, кол көтөрүп. Жолон Мамытовго таандык. Туура эмес, башка ким кол көтөрүп жооп беребиз. Мындай айтылган жооптор кабыл алынбайт. Кечирип коюңуздар, ошондуктан кол көтөрүп жооп беребиз. Жолон Мамытов. Жооп туура деп кабыл алынды. Чоң рахмат. Эмесе кезекте кайрадан обонду урга берсек, биздин бул жакта таланттуу ырчыбыз Келдибек мырза өзүнүн Арзу аттуу чыгармасы менен сахнада. Кол жаап коштоп турабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Айгерим карындашыбыздын чыгармачылык кечине келген коноктор, ыр сүйүүчүлөр, мен дагы калып дегенди айта кетейин. Ушу Айгерим карындашыбыз 10 жылдан бери талыкпай эмгек кылып келатат. Мындан ары дагы талыкпас эмгек эч качан ооруба, калемиң мындан ары курчуй берсин. Анда эмесе келиңиздер, ушу Айгерим карындашыбыздын калемине таандык болгон Арзу деген чыгарманы сиздер үчүн тартуулап коеюн, кабыл алып коюңуздар. Sevdiğim melek arzu benim kıynadı nege sürdüğüm çaykalıktayım açılan cazım seni benim çoğundu kara kara kadamın sana sana baramın sana sana gülüm karma basasın cayla cayla tuğramın bayga bayga aşığım sana sana seni sana arzum var sana aytan degin aytalbay gülüm oğlak gelin Caylap gözüm, çürük gönlüm, battın mekan. Yolundu kara, kara, kadamın sana, sana, baramın sana, sana, gülüm karma. Basasın caylap, caylap, tuğramın baylap, baylap. Aşığım sana, sana, sevgi zaman. Yolundu kara, kara, kadamın sana, sana, baramın sana, sana, gülüm karma.
Кечээ ким элек? Бүгүн анда ким болду? Дөөлөттү кууп, мансап үчүн көр болду. Манасымдын осуятын унутуп, кыргызыма, кыргыздарым кас болду. Кечээ ким элек? Кана айтчы ким болду? Ыйман жолдон алыс качып жөөт болду. Ажыратып отумду сүйүүдөн улутчулдар өз жеримде жат болду. Көрдүң бүгүн акыйкат күчүн жоготтук. Кылмышкерден уюм түзүп орноттук. Эртең эмне күн чыкпайбы түшүнбөйм. Кара түндө неге мынча боздодук? О жараткан ырайым кыл кыргызга суранамын, чындыкка бер боштондук. О жараткан ырайым кыл кыргызга суранамын, чындыкка бер боштондук. Жүрөгүм бир нерсеге таарынууда. Сол көзүм элеп-желеп тартылууда. Сур булут кара сүрү тийгенсип, баатыр элим окшобойт бактылууга. Айбааттарда баш ийбей багынууга, келген шерим жан кыюуга батынууда. Ак жолукчан апаларым көк кийип, айкөл журтум окшобойт го бактылууга. Унаа жолдун кырсыгы жан алууда. Учактары ала тоодо жарылууда. Кичинекей бөбөктөрүм калып жетим, асыл элим окшобойт бактылууга. Бектердин күчү жетпей куткарууга. Шума жалдын жаш эрлер уурдалууда. Кокустуктун кесепети көп узабай. Кыргыз элим неге бүгүн азаюуда? Үйрүлө түшүп карейлердин үстүнөн жактырышат көп кыздар бир көрүштү. Бирге жүрүп, чогуу жашап келгенсип, сүйөбүз дейт карап алып сүрөттү. Жаман дебейм башкаларды бөлүнүп, тек гана кетем заманыма өкүнүп. Тийсе деле, алса деле башкадан чыгат экен кыргыз эмес төрөлүп. Ак бозатын алдына салып келсе да, хан сарайын алтын таштан курса да, теңебеймин жигиттерин кыргыздын. Келсе дагы айдан түшкөн ханзада. Жетсе дагы колу бийик жылдызга. Сүйүп, күйүп, өрттөнсө да кыргында, анын баары жерде жаткан бир тыйын ыра көрбөйм ак калпакчан кыргызга. Эмесе кезекте кайрадан обонду ырга бермекчибиз. Кайрадан эле биздин Мунарбек аттуу агабыз өзүнүн жакшынай болгон чыгармасын аткарып бермекчи. Кол чаап коштотурабыз. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Сиздер үчүн мейли деген чыгармамды аткарып берейин. Обону өзүмө таандык, сөзү болсо Айгерим Кожобековага таандык. Айгерим карындашым, ар дайым бар бол, сага чыгармачылык ийгилик каалайм. Ойлогон ой максаттарыңа жет, чын ден соолук. Айтор ушундай. Сиздер үчүн Sen
ete verdi. Ak suyundu sensiz beni, vakit bilip kala verdi. Baktı o can şeriri, meyli meyli ıylamacı. Ketsen ketki suyunanı, ötken gündür arman olur. Canım o, can dinamdı solutmacı, yüreğimde orutmacı, sezimimde bulamacı. Canım o, asıl canım neymiş senin, alsız bakın derim dilim. Devizliğin takdirinde, erken hangi düşünür, nege aksıyımdı, amaçtırdın başlara, özgürlürdün kelim o. Karamadın ardına, meyli meyli ıyla bacı. Ketsen ketki suyunanı, ötken gündür arman olur. Canım o, can dinamdı solutmacı, yüreğimde orutmacı, sezimimde bulamacı. Canım o, meyli meyli ıyla bacı, ketsen ketki suyunanı, ötken gündür arman olur. Canım o, can dinamdı solutmacı, yüreğimde orutmacı, sezimimde bulamacı. Canım o, sezimimde bulamacı. Canım o. Çok rahmat, var bolunuzlar. Чоң рахмат. Демесе, бүгүнкү кечебиздин эң маанилүү бөлүгү болгон Айгерим Кожобекованын Атамага аттуу чыгармасы өзү аткарып бермекчи. Кол чаап коштоп турабыз. Арыбаңыз, жаркылдагым атаке. Жүрөсүзбү керек болбой эчтеке. Эрке кызың бүгүн дагы кат жазды, окуп кое, болбос тоскоол ишине. Эмне дейин? Кайсыларды айтайын? Бул жолкусу көбүрөөк ата айтарым. Анча-мынча кыйнадымбы кечириң, адат болду, сизди эсте уйларым. Апам жакшы, жүрөт кылдат, этсиян. Оордуңузду кээде жок деп кыйналат. Жалгыздыкты сиз да сезип турасызбы? Апам дагы ошол сымал буулуга. Келечегин сиз ойлогон балдарың, өз алдынча турмуш курду кыздарың. Таянары алыс жака кеткен соң, алар дагы аксап турдан сайын. Уктуңуз да, үйлөндү агам Исламбек. Апам калды 3 келинге эркелеп. Бирок ата, билесиз го апамды.
бир ордунда олтура албайт ишермек. Неберем деп боор баскан жан элең. Балдар болду элесиңди билбеген. Чоң атоо деп айткандары болбосо чулдурашат балы тамып тилинен. Алгаш жолу диплом алсам колума, сүйүнгөнсүң кубаныч батпай койнуңа. Дале болсо өркүндөп жатам атаке, сен ошондой сүйүнөттү оюмда. Таарынбаңыз ийме айтам башканы. Эстеп турам, кантип унутам андайды. Туулган күнүң куттуу болсун атаке, бара албаймын түшүнөсүз жагдайды. Сиз кеткенден далай күнүм өтүптүр. 7 жылдын анык жүзү болуптур. Мына бүгүн аска зоом, туу чоокум атам менен 57 жашка толуптур. Жаап жаш элең ак түш элек чачыңа. Карылыкты кандай берди атама. Түштөрүмө кирип менин жатсылап, элесиңди көрсөтсөмчү кызыңа. Куран окуп, алакаңды жаяйын. Ыйык бейиш төрлөрүнөн сурайын. Сизге кылган ушул болсун белегим, дагы башка, дагы эмнеге жарайын. Апакемден, балдарыңдан саламды, атоо кабыл алгын, Куран менен айтайын. Эмесе, жыйынтык чогуучу сөз кезегин Жаңы толкун адабий клубунун жетекчиси Кадырбек Аблабеков агабызга берсек. Арбаңыздар, урматтуу өр сүйгөн кыргыз калкы, саламатсыздарбы? Айгерим элдин баарын ыйлап койгондон кийин сөз бердимдай, муунду тапшырамбы же кандай кылам ошондо? Бир аз сыйлыгым бар эле бере турган. Бул жакта менден улуу агаларым турат. Бердибек байке, Акжол байке, Умар байке деген сыяктуу ошол агалардан биринчи алгаш сөз берип койду. Тармайсыздар, агайлар уруксат берсеңиздер сөз сүйлөйүн. Айгерим Кожобекованын биздин Жаңы толкун адабий клубуна келишине аз гана убакыт болгонуна карабай, өзүнүн эмгегине, аракетине жараша кызматтык абагын көтөрүп койгонбуз. PR менеджер деген кызмат вакансия бар эле, ошол кызматка койдук элек. Өзүнүн милдетин такчана туура аткарып, кыска убакыттын ичинде жакшы иштерди алып барып жүрөт. Ошонусуна терең ыраазы билдире эле. Анан бүгүн бардык ыр сүйгөн адамдарды ушул залга жыйнаган экен. Жолон Мамыдов мынтип айтат: эч урагыз мунар урса жакшырдан, акын калкы бир өмүргө бактылуу, өзүбүздүн кирди чыкты тагдырдан бийик турат ырыбыздын тагдыры деп. Ырыбыз үчүн ушунча кызмат кылганын, өзүнүн ырлары үчүн ушунча кызмат кылганын Айгерим Кожобекованы көрүп турабыз. Ошон үчүн кол чаап койсок азык болсо керек. Ошол азыр адамдар өзү китеп окубай калган заманда пиарды жарыялап ушунча көрктүү шаңдуу кече өткөрүү, бул китеп окуу деген мажбурлоонун бир жумшак, назик бир жолу. Айгерим ушул жолду тандап алып, элдин баарын жумшак, назик сөз менен элдин баары китеп окуганга мажбурлап атат. Чыгармачылык жолу байсалдуу болсун, дагы да чыгармачылык ийгилик. Аз убакыттын ичинде жакшы эмгек жараткандыгы үчүн биздин академиябыздын президенти Нурбек байке келишкире эле келишип калды. Ошонун артынан сыйлыгын тапшырып коеюн. Ардак грамота Кыргыз Республикасынын эл аралык Нур Борбор чыгармачылык академиясынын алдында Жаңы толкун адабий клубунун
коомдук маданий иштерине активдүү аралашкандыгы жана чыгармачылыкта жигердүү ишмердүүлүгү үчүн Кожобекова Айгерим сыйланат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эмесе кийинки сөз кезегин Москва кайрыктары Бишкек аттуу адабий клубунун координатору Темирлан Атыров агабызга беребиз. Арбаңыздар, саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү Айгеримдин коноктору. Айгерим кубанганда мен да кубанып турам. Адамзаты негизи 18 жашта бактылуу болот. 18 жашта биринчи курстун студенти болуп, баары жок жакка аралашып дегенде. Айгерим кызыбыз 18 жашында бүгүнкү күнү көптөгөн жетишкендикке жетишти десем болот да. 18 жашында ушундай сахнага чыгып, өзүнүн ырларын сиздердин алдыңыздарга тартуулап китебин чыгарып олтурат. Кече Айгерим апасы экөө кезигип агай китебим чыкты деп сүйүнчүлөп мага берди эле. Китебин карап окуп чыктым. Мага жакшы бир саптары жакты. Ошону окуп берейин. Дүйнөм тартып, кай кечиктер ачылып. Ар биринен өлүм ого атылып, жан соолап жерге башым ийилсе, калп жудаймын душмандарга басылып деп жазыптыр. Бул саптар аябай маанилүү экен, мазмундуу экен. Бакыт издейм Аллахтан деген ырынан дагы бир куплетин айтып коеюн. Каталарга балкып арсыз бараткан, жүрөгүмө ыйман суунчу жараткан, бирөөгө зар кала көрбө чөктүрүп, пенде кылба өзгө колун караткан. Мен эмне демекмин? Айгеримдин жазган ырларында мандем бар. Айгеримдин жазган ырларында сырлар бар. Айгеримдин ушундай жазган ыры азыр 18 жашта болсо, мен келечекте белгилүү эл акындарынын бири болот деген үмүт менен айтып атам. Айгеримдин бул китеби Айгеримдин бул китебинде окусаңыздар, мен сөзүмдү берем. Ата энесин жаман көргөн деле бала ата энесин жакшы көрүп калгандай. Апасына, атасына арнаган ырлар аябай көп экен. Ошондуктан айтар элем, азыр 200 сомдон сатылып атат, алсаңыздар жакшы. Мага Айгеримдин жазган ырларын көп түрткү берди. Мен өзүм акын болсом да, улуу болсом да. Айгерим бүгүнкү күндө эң бактылуу 18 жаштагы акындардын бириси, эң жаш. Биздин Москва Бишкек кайрыктар адабий клубуна 2018 жылы келип мүчө болду. Мүчө болгондо айтты, агай, мен көп багытта өсүшүм керек. Мен Нур борборунда дагы Жаш толкун адабий клубунда дагы мүчөмүн. Мен айттым, азаматсың, сен Жаш толкунда мүчө болсоң, Бишкек кайрыктарына да келдиң. Сен дагы башка адабий клубка дагы мүчө бол. Сен талантын өстүр, дос ашыр, агайлардашыр, акындардашыр деп жылуу кабыл алып, бүгүнкү күндө биздин адабий клубда өзүнүн эмгегин көрсөтүп, жакында эле кыргыз тил көркөм адабият боюнча конкурс өтүп, ал жерден өзүнүн жогорку деңгээлин көргөзүп, ал жерден мэрия тарабынан сыйлык алды. Бүгүнкү күндө Айгеримдин 17ге жакын грамотасы бар, мактоо баракчасы. Могул китебим дагы бир чыгармачылык китеби бар экен. Айгеримди быйыл 2018 жылга сыйлыкка көргөзөлү деп жатабыз биздин адабий клуб. Маданият министрлик тарабынан сыйлыктар белгиленген. Буюрса ошол сыйлыкка татыктуу болуп өтүп калса, дагы бир жакшы илдет алып келет деп сиздерге берейин. Бардык тарапта эстеп жүрөт. Акылдуу инсан экен. Атасынын туулган күнү бүгүн белгилеп, ушул кечесин атама кат деп атап отурат. Чоң рахмат сага. 18 жаш арзы сенен кураган. Китебиңе мен кубанып турамын. Ырларыңды жаза бергин улантып, жараткандан дагы көптү сурарым деп
Senin berген китебиңе өзүм 4 сапсага атындап жазып койдум. Чоң рахмат агай. Эл аралык башкаруу, укук, каржы жана бизнес академиясынын окутуучусу, Айгеримдин куратору Окоева Гүлнар эжени бул жака чакырабыз. Саламатсыздарбы? Мен жагабай толкунданып турам. Мен дагы Айгерим мен эң жакшы көргөн, баарын эле жакшы көрөм балдарымды. Бирок Айгерим бизнес старстабыз. Кандай бир мероприятие болбосун, кандай болбосун, биз баарын Айгеримге айтсак, мен өзүм спокойно жүрөм да. Значит, баары жакшы болот деп. Айгерим, алтыным, сен бүгүнкү ушунчалык зор эмгегиң, сенин жазган ырларыңды угуп мен аябай толкунданып отурам. Чынында ата деген нерсе бул табылгыс нерсе. Мен сени түшүнөм. Анткени кандай десем, мен да атама кат жазгам дегендей да. Сенчелик жаза албайм, бирок жүрөгүмдө, көңүлүмдө, оюмда бул ата деген, апа деген, мен буларга дайым кураторский жазып болгондо деле билесиң го да. Биринчи айта турган сөзүм ошо да, ата энеңерди сыйласыңар, өзүңөрдү, силердин да балаңар, силердин дагы үй бүлөңөр болот, алар да силерди сыйлайт деп. Куттуктайм ушу эң сонун сенин. Саламатсыздарбы, ардактуу коноктор? Ушул кичинекей кыз эле дебей бүгүнкү залды толтуруп келип бергениңиздер үчүн сиздерге терең таазим этем. Былтыр ойлонуп отуруп, кайсы убакта ыр жаздым экен деп жашымды санап, 9 жашымда жаза баштаптырмын. Келерки жылы 10 жыл болот турбайбы деген бир ой келген болчу. 10 жылдык кечемди бир жакшы элес менен калтырып белгилесем кандай болот экен деп алдыма бир максат койгон болчумун. Анан ошол максатка мына бүгүн жетип отурам десем жаңылышпайт. Айгерим 10 жылдын ичинде ушул бир кичинекей эле китепти чыгарды деп ой келсе керек. Бирок 2015 жылы мектепти аяктап баратканымда чакан эле кылып ырларымдын жыйнагы деп дагы китеп чыгарган болчумун. Бирок муну аз гана адамдар билет. Эч кимге көрсөтпөй, бай ичиндеги ырларды окуп кийин уялганымдан эч кимге көрсөткөн эмесмин. Анан бая 9 жашымда жаза баштаган ырларымды бир дептерге апам чогултуп катып койгон экен. Анан аны бая ичин окуп көрсөң, болгону менде ыр деген бул 4 гана саптан турат деген түшүнүк болгон экен да. Мына ошол кезден баштап ыр дүйнөсүнө сүңгүп бүгүнкү күнгө келдим десем болот. Жана ошондой эле баягы акындарга негизинен сөзсүз түрдө талант жана дагы тагдыр керек экен. Бүгүнкү китебимдин ачылыш темасы дагы аталышы атама кат болгонун бир себеби менин ыр жазып калганыма атам түрткү болсо болгон десем жаңылышпайм. Туюп бышып чалып сурап акем: "Алуу кызым, эсенсиңби кичинем? Түшүмдө көрүп сарсана болдум өзүңдөн" деген алтын үндү угам дегдеген. "Жакшымын апа", жүрөт кызын кыбырап. "Кабатыр болбо, түшкө шенип жан кубат. Анда неге чарчаңкыдай аппагым угулуп жатат мага үнүн кырылдап". Эх апаке, кандай жансың билбедим. Неге мынча сезгич келет жүрөгүм. Калып сөз айтып жашырайын десем да мени менен кошо ооруп түтөдүм.
бирөө үчүн кылсам дагы чоң эрдик. Барып табасын билем апа сизче элек. Жалгыз сизге керектигин билдим да, элдин накта жүзүн көрүп жергесин. Канча ирет төксөң дагы мээримиң, оолактадым билбей кылган эрдигиң. Апа сизден өчпөсө дейм бир гана элдин кызы болсом деген ишеним. Апа сизден өчпөсө дейм бир гана элдин кызы болсом деген ишеним. Тура 19 жыл мурун мени жарык дүйнөгө алып келген, ушул даражага жеткирген апама терең таазим этип бул жакка чакырып алгым келип. Рахмат апа. Дейм кызым, урматтуу коноктор, ушу кызымды сыйлап келгениңиздерге чоң рахмат. Кызым өнөрүң өркүндөй берсин, номуруң узун болсун, ден соолугуң чың болсун. Дагы ушу көп кыларды жазып жүрө. Жакшы окууларын жакшы иликтеп, ушу акылдуу, эстүү кыздардан болуп өсүшүңү каалайм мен. Чыгармачылык кече өткөрүп атам, китеп чыгарып атам десем, баары эле сага ким спонсор болуп берип атат деп сурашат да, алгаччы. Анан унчукпай эле кутулуп кетем, бирок ушул жерде айтайын, өзүм 6 бир тууганмын. Анан мага спонсор ошол 5 бир тууганым болуп берди. Баары алыста болгондуктан бүгүнкү кечеге келе алган жок, бирок бир агам келди, бир тууганым. Бир эжем болсо бүгүн дал ушул күнү бир наристесин жарык дүйнөгө алып келип, бизди сүйүп атканга анда бул жака дагы менин ошол спонсор бир тууган агамды да чакырып койсом. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Куш келипсиздер. Карындашым Айгерим, сага чын ден соолук, узун өмүр, бактылуулук, бул дүйнөдө баардык жакшылыктарды каалайм. Ушу биздин эң кичинекей карындашыбыз, ушундай бир өнөрү бар экен, колундан баардык келген жакшылыктарды аябай, ушу айткандарын кылып, ушу апам баш болуп, ушу туугандарыбыз каш болуп, ушу туугандарыбыз баарыбыз жардам берип атабыз. Карындашым будан ары өнөрүң өркүндөй берсин. Дагы далай ийилтерге жетиш, дагы көп жардамдар болуп, эч уялбай, тартынбай, ушу жакшы дагы ушу ийилтерге жетиши керек. Көп кичектериңиз болсун. Эмесе жыйынтыктоочу сөз кезегин эл аралык башкаруу, укук, каржы жана бизнес академиясынын жаштар комитетинин мүчөлөрүнө берсек. Келип берсеңиздер. Кел Жайлобекова, кел абай. Кол чапаңыздар, Кечкеле жыйынтыктоочу сөз болуп окшойт. Келиңиздер эми ушул 1000 сом берип ырдата албай, анан 1 сом берип ырдата албай, 1000 сом берип токтото албай дейт го. Азгандай биз дагы сөздү сурап алдык, кечирип коюңуздар, убактыңыздарды алып койгонубузга. Эбисе ушул Мауфип деген окуу жай, эл аралык башкаруу каржы бизнес академиясына Айгерим 9-класстын базасында келип тапшырган. Ал ошол 2015-жылдар болчу. Эң биринчи куратору Исмаилов Рыскул Сабыркулович агайыбыз болчу. Ошол кезде эле
Айгерим биздин окуу жайга чоң ийгилик менен келген, бизди сүйүндүргөн, ал колундагы жанагы көрсөткөн апакебиз катып койгон ошол Даник деген китеби бар болчу да колундачы. Анан кыргыз тилден, адабияттан мен сабак берип калдым. Ошондо эле Айгеримдин идиреги, жигердүүлүгү, турмушка болгон көз карашы, ак караны ажыраткандыгы, ошол эле учурда окутуучу профессорлордун курамына жасаган мамилеси, анан арасындагы ошол группасындагы студенттерден мындай үлгүлүү экендигин биз байкаганбыз. Ошондон баштап эле биздин окуу жайдагы коомдук иштерге дагы, маданий иштерге дагы, адабий интеллектуалдык конкурстарга дагы, ошол менен бирге жогорку окуу жайлар арасындагы көптөгөн конкурстарда ийгиликтерди багындырып, биздин академиянын даңкын чыгарды, алыска атагын чыгарып атат. Дагы болсо биз сүйүнүп сыймыктанабыз. Анан экинчи курсту жыйынтыктагандан кийин, экинчи курстан баштап мына сиздердин алдыңыздарда Окоева Гүлнөр эжебиз ошол жалпы финансы кафедрасында мына ушул киши жетекчилик кылып келатат. Ыраазычылык билдиребиз. Анан бул жерден мен айткым келген нерсе, маселен Кыргыз улуттук драм театры мына биздин алдыбызда турат. Ошол улуттук драм театрдын аты Токтогулот Абдымомунов атында, Токтогулот Абдымомунов өзүнүн кезинде ал киши медицина тармагындагы ишкер адам да. Ошол эле учурда Чыңгыз Айтматов өзү зор техник бирок, мен айтайын деген нерсе, бул Айгерим Кожобекова өзүнүн кесиби финансист, экономика тармагындагы адис болом деген үмүт менен келип, бирок ошол биринчи дипломун алуудан мурун ушундай Атама кат деген китебин жалпы элге тартуулап атат. Бул китептин чыгышы демек Айгеримдин ырларына канат бүтүп аткан сөз болуп эсептелет да, канат байлап аткан ырлар болуп эсептелет. Ошондуктан ушул жерге келген элден, жана башка ушул жерде турган бир туугандарыңардан, анан сени жакты үйүнө алып келген ушул апабызды көрүп мен абдан сүйүнүп атам. Ушундай болгон кызды тарбиялап, өстүрүп, чоңойтуп, ушул тумшуктууга чокутпай, канаттууга актырбай, ушул жалгыз эле сиздин кызыңыз эмес, ушул академиянын жана Кыргыздын акын кызы деген атка алып келген ушул апа сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анан Айгеримдин ушул келечеги ушундай башталган болчу. Айгеримдин келечеги ушундай башталган болчу. Анан ошол менен Кудай буйрса 3-курска келди. Мен бул кыздарды чакырганым себеби биздин академияда көп студенттер бар. Анан ошол студенттердин ичинен былтыр эле Саякбай Эралар коомдук фонду бар. Өзүңүздөр билесиздер. Ошол фонддо жогорку окуу жайлар арасында 34 вуз катышып, көркөм окуу, романдарды, повесттерди мына ушул 4 кыз биргеликте чоң ийгиликке жетишип, ошол романдарды окуп, ар бир романдын ичиндеги маани мазмундуу идеологиянын баарын алып чыгып отурушуп, булар жалпы жонунан 24 романды окушуп, ошолор 34 окуу жайдын ичинен 3-орунду ээлешкен. Бирок 1-орунду алмак болгону чептенердин күчүбек, анан боз үйгө киргендеги оң жак менен сол жак кандай болот дегенде шашып кетип, туура эмес жооп бере башып, ошол бир суроонун айынан 1-орунга илинбей калышканда, алдындагы иш-чара ушул жерде өткөн да. Анан мен айткан нерсе, ушул биздин академиянын оор жүгүн, маданиятын, интеллектуалдык деңгээлин жогорку окуу жайлар арасында радиодо, телевиденияда, гезит журналдарда, анан биздин иш-чарабыздын баарында тең ушул кыздарыбыз алдыга сурулуп келатат. Ошондуктан мен ушул Айгерим баштаган жалпы топко бир ыраазычылык билдиргим келип атат Айгерим. Анткени жалгыз дарак токой болбойт, жалгыз кирпич коргон болбойт дейт. Ушул жерде баягы академиянын ичинен ушул Айгеримдин ушул чогуу келаткан чөйрөсү ушул Айгерим, сага ыраазычылык билдирем. Анан чыгармачылыкка келгенде поэзияда Байдылда Сардоғоевтың «Мидинге кат» деген ыры бар, барыңыздарга билесиз. Билинбей кетти кабарың, мидике кандай абалың, бир топчул бирге татканбыз бул жактын тамак шарабын, бир жүргөн күндүн эстесең бүркүлөт ачык кабагым деп кат жазып, анан кайра мидин кайра жоон жазат. Азгандай ушул мен бул жерден карааным ата атоо атекебай, эне сизбе кандай сизде ал жагдай, бронхит деген жамандардын бар эле, жүрөсүзбү мурдагыдай оорубай деп ушул
жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө кат жазган Айгеримдин чеберчилигине, күчүнө, анан сезимине мен абдан ыраазычылык билдирдим. Бул да болсо чоң талант. Кудай буйрса сен да ошол Байдылда Сарнагоевдой болгон, Бидин Алыбаевдой болгон, Алыкул Осмоновдой болгон, Алы Токонбаевдой болгон, Бактыгүл Эжиркелиздей болгон мыкты акындардын жолун жолдоп, Кудай буйрса биздин ошол Жумамамат атабыздагы кайрадан сага жооп чачысын мен күтөм. Бул сен үчүн чек болбосун. Бул сенин бүгүнкү гана кичинекей гана бир токтоолуу, анан атаңдын ошол 57 жашына болгон сенин отчеттук ырың болду. Мунун баардыгын мен сезип турдум. Анан ырларыңды мен ичим карап чыктым. Жакшы, бул ырларыңды бизге көрсөтпөй багып жүргөн экенсиң. Кудай буйрса мен абдан сүйүнүп атам. Анан Кудай буйрса элдин мына жүрөгүнөн түнөк тапкан чыгарма деп мен билем. Кудай буйрса жыйнак. Анан ошол Кудай буйрса атакебиз кайрадан сага жооп чачысын биз күтөбүз сенден. Анан урматтуу Айгерим Кожобекова ааламды карекке салып, көз менен көрүп, ак менен караны ажыратып, жакшы менен жаманды жараштырып, сүйүү менен махабатты айкалыштырып, бул сенин китебиңден алынган сөздөр да, кайгы менен муңду, сезим менен ыйды ар убакта сооротуп, ушул атакеңе байланыштуу саптарда адам баласына эстетикалык рахат тартуулаган, адам өзүн бактылуу сезишине үмүт берген бул акындын гана жүрөгү да. Бул жүрөк сенде бар. Мындай жүрөк талыкпаган изденүү, жараткан берген талант ар адамга буйра бербейт. Ушундай акын кызыбыз бар экенде биздин окуужай абдан сыймыктанабыз. Ааламга чагылган түшсө, ал акындын жүрөгү менен өтөт дегендей, Айгерим кызыбыз өз жигердүүлүгү менен академиянын ар дайым алдыга сүйлөп келди. Тегерегиндеги студенттерге коомдук иштерде жан дүйнөсүнө руханий азык топтош үчүн китеп дүйнөсүнө үндөп келди. Тубаса таланттуулугу менен башка студенттерден айырмаланып, сабак менен коомдук ишти, жогорку окуучулар арасындагы алаканы, интеллектуалдык таймаштарды калтырбай бирге алып жүрдү. Академиянын атын ар дайым өз командасы менен радио, телевидение, гезит журналдарда ийгиликке жетишип, алдыңкы студент экендигин көрсөтө алды. Демек, бул талыкпаган эмгектин аркасы менен жеке жашоого кадыр бар, окуу жайга атактан калып келген деген деп жаңылышпайбыз. Атама кадыр китебинин бет ачары биз үчүн чоң жаңылык болду. Жалпы академиянын курамы чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эмес ар дайым ата-эне, ата-мекен алдында жүрөгүндөн толкуп чыккан ырларың элдин жүрөгүнөн түнөк тапсын. Канаттуу ырларың муңайганга шаттык, армандууга сүйүү, кайгылууга кубаныч, кайдыгерге үмүт менен атуулдук сезим тартууласын деп баардык академиянын атынан куттуктоо баракчасы кол чабалар менен тапшырылды. Ошол Айгерим сага чыгармачылык ийгилик, убакыт аябай тар болуп калды, кечирип коюңуздар. Болбосо Айгерим жөнүндө айта турган сөздөр абдан көп. Биздин көз алдыбызда чоңойду, биз абдан сыймыктанабыз сен менен, ишиңе ийгилик болсун. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Жогоруда агайыбыз айтып кеткендей, ар бир сөз жыйынтыктоочу болуп атат дегендей, мындан дагы көптөгөн адамдар куттуктай тилектеген адамдар да көп болот. Ошондуктан убакыт деген учкан куш экен. Аны эмесе баардыгыңыздар бүгүнкү кечке келип катышып, көңүл ачып кеткениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бул кечени биз жабыктап жарыялабайбыз. Биз мындан дагы жогорку деңгээлдеги иш-чарадан жолугушканча амал болуңуздар демекчибиз. Сак саламатта.
кабатты болду тумандар, келиңиздер. Байке истагы. Я. Бүгүн билеш керек. Жүрегімнен шыққан бітпек ол сөзім барын оқшаны бір айтып берейін. 10 жыл бойы қалем қармап қолыңа, аттаныпсың ақындық сен жолыңа. Атама қат деп атын атап атаңдың, жазған ырың қуат берет мағада. Қалау тілек айтып кетем өзіңе, жүрегіңден тұнып шыққан сөздерге. Талықпастан жаза берген Айгерім, жаратқанын жардан берет өзіңе.
атадан алтоо болсоң да, ар жалгыздык башыңда. Али жашсың садаган келечегиң алдыда. Ушуларды мен сыйынткан чыгардым. Менде деле бар эле, менин жашым 65ка чыккан үчүн күч кубат ошо сиңдим Айгеримге берсин. Ошо кошо жүргөн калемдештерге силерге да чоң рахмат, силердин дагы калемиңер куш берсин. Рахмат. Bugün dünyada 2 yıl oluşunda kuanç haber. Birinci asır Respublika oyuncu vardığı elki udan. Ertemenen erteneden görüp otur gittin iyi oldu. Hep para kelle. Kol çavlar ol. Şu tartadasın. Келиңиздер, туугандар, бир катарга түшүп ушул Айгеримдин бүгүнкү жакшылыгы үчүн бир тизилип берип коелу, жалпы. Катар видеого. Урматтуу жаңы толкун жаштар, түз туруп берсеңиздер, келиңиздер, Biraz arka tutarsanız. Азыр сүрөткө бул жакта карап коебуз, барыбыз 1 2 3 биякты карап коюңуздар.